Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду карапайым дыйкандар эмес, колунда бар ишкерлер үчүн иштеп калды. Бул туурасында бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Бүгүнкү күндө аталган фонд тар чөйрөгө иштей турган элиталык бизнес коомго айланды. Жогорку кеңеште көтөрүлгөн ушул жана башка маселелер туурасында кабарчыбыздын материалы. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду ЕЭПтин рыногуна Кыргызстандын экономикасы адаптация болсун деп ачылган. Бирок иш жүзүндө бардыгы андай болбой жатат. Анткени ушул эле өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен өлкө тийиштүү лабораторияларды куруп коюуга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Кыл чайнашкан мезгилде экономиканы унутпайлык. Бюджеттин кирешеси толбой жатканын бул коңгуро экономиканын төмөндөшү. Мен маселе көтөргүм келет, бул Кыргыз-Орус фонду, өнүгүү фонду жөнүндө. Эмне үчүн ошол өнүгүү фонддун акчасы ЕЭПтин алкагында эл аралык лабораториялар ачылбай атат, аккредитация болбой атат ошонун акчасы негизинде. Эмне үчүн айыл чарбанын индустриализация болбой атат? Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аталган фонддун каражаттары карапайым калктын колуна тийбей эле колунда бар ишкерлерге берилип жаткандыгын сындады. Ишкерлерге эле акча берилсе экономикабыз өспөйт. Биздин карапайым дыйкандарыбызга акча жетпей атат. Карапайым дыйканыбыз бириге албай, көлөмүн көбөйтпөй жатат. Мына ошол маселе өтө орчундуу маселе. Эгер ЕЭПтин алкагында тийиштүү лабораториялар өлкөдө курулуп калганда, айыл чарба продукцияларын экспорттоо дагы көбөймөк. Анткени экономиканын негизги приоритети экспорт, дейт Бакыт Төрөбаев. Бүгүнкү күндө ЕЭПтин алкагында Россия алма 1 миллион тоннага муктаж болуп атат. Кошумча. Эгерде биз ушул 1 миллион тоннаны камсыз кылсак, Кыргызстан бизге 1 миллиард доллар келет. Ал эми бул фонддон тышкары депутаттар мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишине дагы нааразы болушту. Бюджетте иштеген мугалимдер, дарыгерлер үй менен камсыз болот деген чоң үмүт менен өлкөдө мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөн болчу. Жеткиликтүү турак жай программасына илинип, үйлүү болуп калабыз дегендердин саны 6000ден ашкан. Бирок бүгүнкү күндө бул ипотекага илингендердин саны болгону 900гө гана чамалады. Бир топ бюрократиялык тоскоолдуктар болуп атат. Документтер тапшырууда, берүүдө, аймактарда ошол компаниянын адистери өздөрү эмне документ кылыш керек экендигин түшүнбөйт деген суроолорду айтып атат да. Ошондон улам көпчүлүгү отказ кылып атат. Пайызынан улам отказ кылып атат. Мындан тышкары Мирлан Бакиров энергохолдингдин ишин дагы сындады. Миллиарддаган акчалар бул холдингке түшүп жатат, бирок натыйжа болбой эле. Бир система бүткүл энергетиканы колго алып, сатканындагы, өндүргөндөгүн башкасына колго алып турган. Ошол мезгилде көрсөткүч потеря жана башкалар бир топ төмөн болгон. Бүгүн тариф жана башка жоготуулар, ошонун бардык кесепети айланып келип, кайра эле калктын чөнтөгүнө тариф менен 77 тыйын, 1 сом 20 тыйын, 2 сом 16 тыйын деп алып атабыз. Ал эми депутат Зиядин Жамалдинов дача суудагы кырсыктан жабыркагандарга өкмөт сапаттуу турак жайларды куруп берүүсүн талап кылды. Анткени буга чейин Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү дирекция курган үйлөрдө жаракка кетип, тургундар өз каражаттарына ремонт иштерин жүргүзгөн учурлар болгон. Комиссияга эртеңки күнү ушундай иштер болбош үчүн жапа чеккен адамдарга жакшынакай шарттарды түзүп берип, жакшынакай үйлөрдү азыркы заманбап эмеректер менен камсыз кылып беришини мен айтып кетким келет да. Белгилүү болгондой, буга чейин дагы дача сулуктар өкмөт тараптан тийиштүү жардамдар болбой жаткандыгын айтып чыгышкан эле. Дача сулуктарга жардам иретинде ачылган эсепке учурда 96 миллион сом түшкөн. Эми ошол каражат адилеттүүлүк менен жабыркагандарга бөлүштүрүлүшүн депутаттар өкмөттөн талап кылышты. Иззат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.